Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Чындыгында баягы жогоруда кесиптештерибиз айтып кеткендей, 2016-жылы көптөгөн ийгиликке жетишкен алдыда кандай пландар бар деген ушундай бир жакшы коногубузду студияга чакырганбыз. Тааныштырып өтөлү. Негизинен агарып таңдан атканы, кызарып күндүн батканы, эки келбес өмүрдүн эсеп чотун какканы дейт. Кайра кеткен күндүн алдыга улам адам баласы жылып келет экен. Бирок ушундай жакшылыкта, тирүүлүктө адам жакшылык үчүн мактоого да татыктуу адамдарды айта кетсек болот экен. Мына биздин маданиятыбызга, театр жаатында салымды кошуп, ошондой эле бейбечараларга, ошондой эле мугалим, врачтарга жакшылыктарын аябай издеп, кыргыз үчүн изденип иштеп келаткан биздин мырза жигиттерибиздин бири Кейжи Груп курулуш компаниясы жетекчиси Имамуддин Ташов мырза келип отурат. Саламатсызбы, студиябызга кош келиптирсиз. Кутмандуу таңыңыз менен, бүгүнкү жаңы жылыңыз менен. Ошо болсун, жаңы жыл баарыбызга жакшылык алып келген жылдардан болсун. Баягы 1000 жылга бергис бир күн бар дейт кыргызда. Бүгүнкү күн, бүгүнкү маанай кандай? Маанай эң жакшы. Буюрса себебинен де койгон максаттар, кылган иш, бир жылдык жыйынтыкка ыктап, маанайды мындай жакшылап, бул жылды жакшы узатып, келерки жылда Кудайдан берекесини тилеп, албетте ошол нерсени тилеп атканда маанайды көтөрүңкү тилесе, буюрса ал нерсе дагы да ишке ашууга өбөлгү болот. Негизи ар бир күн кечинде эле бүгүн эмне иш кылдым, кандай иштерди аткардым, алдыга койгон максатыма жеттимби деген сөзсүз түрдө өзүбүзгө баягы отчет берет эмеспиз. Анан бир жылдын жыйынтыгында сөзсүз түрдө ал жылы бою кандай иштерди аткардык, жылы бою кандай ийгиликтерге жетиштик деген ар бир адамда эле болуш керек. Анан сиздердин баягы чоң бир курулуш компаниянын жетекчиси катары ушул курулуш компанияңыздар 2016-жылы кандай ийгиликтерге жетишти, дагы кандай иштерди аткардыңыздар? Эми мен кыскача айтып кетсем, ийгиликтерге жетише алдык, бирок бул ийгиликтер биз үчүн дагы да аз. Бул баягы акчалай тараптан эмес, баягы жардамкөйлүк, жарамдуулук жагынан биз дагы деле bundan да көбүрөөк жетишкендикке жетишсек болмок. Ошого ниетибиз дагы бийигирээк, дагы жарамдуураак. Ошолордун арасында эң эле жетишкендиктерден бири бул жылы биз курулуш компаниясы катары эмес, элге кайрымдуулук компаниясы катары элдин аң сезиминде кала билдик да, эсинде кала билдик. Бул мен үчүн, менин жамаатым үчүн, командам үчүн эң эбегейсиз, эң чоң сыймык. Ушул эң чоң жетишкендиктерибиздин бири. Калган жетишкендик башыбыз аман, денибиз сак, Кудайдан жакшы нерселерди тилеп, эмки жылы кемиде ушундай жакшы нерселерге себепкер болуудан ниеттешбиз. Жакшы, мынакей эр жигитке 70 өнөр аздык деп кыргызда айтылып келет. Анткени ошол кайрымдуулук жагы бул өзүнчө бир чоң андай адамдар азыркы кезде аз. Маселен, сиздей болгон адамдардан 10 болсо балким далай иштер дагы аткарылмак. Анан сиздин сүрөтчүлүк өнөрүңүздү, ыр жазган өнөрүңүздү дагы угуп калып жүрөбүз да. Ушул эми кыргыз журтчулугуна бир жаңы жылдын алдында бир ырлардан окуп жан дүйнөнү көтөрөлү. Эми чындыгында сиз айтканыңыз туура. Адам баласы баягы көп эсе биздин күмөндөр Абулов атанын бир сахнадагы оюнун айтып кетем да. Ошол сахнага чыгып калат экен күмөндөр Абулов ата менен ошол бир жандагы. Ай куке, ошо жолдон кетип атып бир $1000 таап алса кандай керемет деп айткан го. Күмөндөр Абулов ата айтты: "Ай, пейлиң менен жерге кир. $1000 да дейсиңби? $10,000 де, $20,000 де баары сенден деп койгонго бир нерсе кетпей атса." Баягы чындыгында баягы ич жылытчу күлкүлүү, бирок бул бир чындык. Биз ушул бир нерсе тилөөдө, бир нерсе каалоодо, жараткандан бир нерсе суроодо өтө жумот болуп баратабыз да. Эмнегедир? Сараңдык болуп, сараң болуп баратабыз. Балким ошол адамдар баягы өзүнүн кыялындагысын, оюндагы нерсени сурагандан балким ишке ашпай калат деп корккон үчүн дагы балким ошондой сиз айткандай кыялыбызга дагы сараңдык кылып чек коюп коет экен. Ошону айтып атпайбынбы? Ошого баягы кыргыз элине көбүнчө ушул нерсени тилеп кетет элем да. Максат коюуда, бир нерсе суроодо, каалоодо, жакшылыкта максималдуу
эң бийигин ала бериш керек экен. Кудай Тааланын өзү каалаганча, өзү туура көргөнчө насип кыла берет. Ошолордун арасында баягы 70 өнөр аз деп калдыңыз. Чындыгында Шекербек ага бул 70 өнөрдү ар кандай таржымалдаса болот экен. Ошол бардык жакта башым көрүнсө. Спорт десе спорттон чыгып кетип атса, ыр дүйнөсү десе ыр дүйнөсүдөн, комуз чертүү, гитара чертүү, синтезатор, Yamaha чертүү, ушулардын баарынан башым чыкса деп көп элестетем да. Эми ошолордун арасында албетте баягы сүрөт тартууда да Кудайга шүгүр, Кудай Таала кээ бир деңгээлде талант бериптир. Ыр жазуу дебейин, кээде баягы илхам, ички дүйнөдө бир сезим пайда болот. Бул нерсени Кыргызстан үчүн жакшы бир ойлоп, тилеп, жакшы көрүп, патриоттуулук сезим күчөп отуруп чыккан нерсе болчу. Ошону эгер туура көрсөңүздөр 4 сап эсимде калган. Аны эми көп жерде бул нерсени эсимден да чыгарбаганга аракет кылам. Көптү көрдүм, сендей жерди көрбөдүм. Көпкө көндүм, бөтөн элге көнбөдүм. Кумуң булак касиеттүү Кыргызстан, күмүшүнө ыра көрбөйм өңгөн. Деп баягы өтө баягы Кыргызстан жөнүндө болгондугу. Кыргыз, анан ар бир Кыргызстан атуулу жараны бул нерселерди эсине түйүп, колдон келишинче эстей жүрүш керек да. Чындыгында мына ушундай ар бир адамдын жүрөгүнөн сагыныч, кээ бир чет өлкөдө жүргөн адамдардын сагынычы менен Кыргызстанга ушундай ар бир Чыңгыз Айтматовдун дагы Ысык көл жөнүндө чыгармасы бар. Анан ар бир нерсенин адамдын ушундай сагынычы менен жаралган ыры жарала берсин. Мен себеби эки гана өнөрүңүздү уккан экен, дагы толгондук мына өнөрлөр бар. Окугам ана эмес кесиптен ушуларды бар болсун дейбиз да. Бүгүн биздин баягы аэропорт айдың жагында ошол адаттагындай кыргыздын баары канда болгон көк бөрү улак тартыш деп коет. Ошол Кыргызстан ар бир району жыл сайын ошол очередтешип, ар бир жума очередтешет. Ошол бүгүн 12-де биздин Кадымжай району биз өткөрөбүз. Ал жерде дагы Кудайга шүгүр кичине чабандоздугум бар. Кичине улак тартып, бул да болсо Кыргызга ашыкча болбочу бир өнөр. Айтсаңыз, ушул негизи бир чоң эле компанияны башкаруу, аны жетектеп элдерге кызмат кылуу деле оңой эмес. Бул деле бир оор жүктөрдүн бири десек болот. Анан ошону менен катар ушунча нерсени баягы өзүңүз айткан таланттарыңызга, сүрөт тартканга, ыр жазганга, улак тартышканга, спорт менен машыгын кантип жетишесиз? Каяктан убакыт табасыз? Чындыгында баягы адам баласы кааласа, баягы кичине биздин кыргызда катуураак сөз бар. Тооду да тоңкоруп, зооду да зоңкортот дегенчи. Чындыгында адам баласы кааласа, жаман нерсеге да жетишип атат. Кудай Таала балким Кудай Таалага жакпаган нерсеге да жетишкендикке жетишип атат да. А жакшы нерселерди кааласаң, убакыт саат чыгат экен. Аны көп деле эмес, ага көп убакыт бөлүшүнүн да кереги жок. Көп болсо балким жумасына 1 саат. Ошондо күндөргө бөлгөндө каала ич дүйнөдөн каалап ушул нерсеге жетишкенге аракет кылып атабыз. Негизгиси каалоо болуш керек. Анан жаңы жылда, бүгүн эми жаңы жыл келип атат. Анан сиздин жаңы жылда алгачкы жаттагандарыңыз эсиңиздеби? Бала түн майрамында. Чындыгында эсимде жок. Эң биринчи кыйнап жүрүп, ошол менин биринчи мугалим өзүм апам болгон. Ошол апам башка көзгө койгулап, эми сөттөк эжекенин баласы, анан эжекенин баласы ушундай жаттабаптыр, же болбосо жаман окуптур дегенден намыстанып жаттаткан болчу. Билем, ушу бир аз ыйлап, эртеңки күнү жаттабаган болсоң мен алып барбайм деп дагы коркутуп атып жаттаткан болчу. Бирок эсимде калбаптыр чындыгында. Аяз атага ишенч береңиз бала кезде. Аяз атага көп ишенч эмесмин. Мен балким ишеничи зор, бирок атама көп ишенчмин. Негедирчи? Баягы жаңы жылда Аяз атанын
образына кирип атам келчү деп эле көп ишенчүмүн. Эмнегедир? Мындай Аяз атага ишенүү деген сезим болбоду. Өзүңүз дагы азыр балдарыңызга Аяз ата болуп бересизби? Мисалы алардын тилектерин аткарып, кабылырын. Ооба, кээ бир деңгээлде ооба. Сөйдөндө үйдө жакшы ата болуу, жакшы түркүк, өлөк жөлөк болуу бул ар биринин деңгээлине жараша. Кээ биринде ошол балдардын деңгээлине түшүп ойноп, кээ биринде өйдөңкү деңгээлдерге чыгып, ошо колдон келишинче баягы достойный эле ата болгонго аракет кылып атабыз. Негизинен ушул жаңы жылда кийинки жылга адам баласы бар, ар бир эле адам баласы өзү максат коет экен. Кийинки жылга максат, тилектер. Биз бул жылдын эсеби менен эми курулуш жааты өзүнчө кетет. Агай. Курулуш жаатында мен көбүнчө көп эс айтам. Бир жакта рекламабыз чыкканда же болбосо бир жака баягы пиар жагы кеткенде биз жакшы куруп атабыз, биз сапаттуу куруп атабыз, биз деги эле куруп атабыз дегенде башка деле курулуш компаниялар айта алат. Башкалар айта албай турган нерсени кылалы. Башкалар кыла албай турган нерселерге ниет кылалы деп ошол көбүнчө кайрымдуулук жагы ыктап атабыз. Себебинде быйыл канча кимге кандай бир жардам кыла билген болсок, кайрымдуулук кыла билген болсок, ошону кеминде 2 эсе эле эткенге бир план койдук. Буйруса деп турабыз. Мисалы былтыркы жылы, ушул жылдын эсеби менен мына театр, өрттөнүп кеткен театрды оңдоп түзөө, желек көтөрүү деген жумуштар болсо, ушул нерселерди 2 эселеп жакшы нерсеге пландарыбыз бар. Ошол кыргыз эли үчүн кызматты талыкпай кыла бериңиздер. Эл баалайт, эл билет, элдин көзү бар, ким кандай кызмат кылып атканын көрүп турат экен. Андыктан биз жакшы нерселерди баягы Кудай Тааладан кенен жана башында өзүңүз айтып кеткендей кенен сурай беришибиз керек экен. Сиз айткандай ошо Борончу Удулдун тамашасы бар экен, дос экөөбү тумак сатканы базарга барып, анан арзаныраак айтып атса айтат экен, ой, кененин айта бербейсиң, 1000 сом дей бер да баары бир 900 алат депчи. Азгар да ушу кененчиликти сурайлы. Анда кыргыз элине кабыл тилегиңиз болсо айтып өтүңүз. Эми чындыгында кыргыз элиме, кыргызстандыктарга, Кыргызстан ичинде жашоочуларга мен ушул элимдин асманы ачык болсо экен. Жеримден Кудай Таала берекесини кыспаса экен. Ушул пейилини кеңейтип, колунан келишинче баягы жакшы нерселерге максат кыла билсе экен. Анан ошону менен бирге мына биздеги элде ынтымак ыдырабаса экен. Токчулук, молчулук болсо экен. Калган Кудайдан ушу жакшы нерселерди башка бирөөлөр үчүн да кыргыз элим тилей билсе экен. Ошол жаңы 2017 жылыңыздар менен жакшы жыл баарыңыздарга, баарыбызга жакшылыктын, берекенин, тынччылыктын, молчулуктун, бийиктиктин, тунуктуктун, адалдыктын жылы болсун. Рахмат. Сизге биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Мынакей ушул эфирге келип кыргыз журтчулугуна бүтүндөй кыргыз эмес 54 мамлекет көрөт экен бизди. Ошол жактагы алыста кыргыздар дагы угуп көрүп атат. Ошо элге демне дем кошконуңузга биз сыймыктанабыз. Бар болуңуз, арыбаңыз, талыбаңыз, эң негизгиси карыбаңыз, эл үчүн кызматты кыла бериңиз. Анда биз студиядагы кесиптештерибизге кезекте берели.